Өзгөндө унаа менен кошо күйүп кеткен маркумдардын бири бир апта мурун үйлөнгөн. Бул тууралуу Өзгөн районуна караштуу Ак Жар айыл аймагынын айыл өкмөт башчысы Каримжан Турдумаматов Супер KG порталына билдирди. Маркумдар Мырзаке айылынан улак тартыштан келе жатып кырсыкка кабылышкан. Алардын баары Большевик айылынын тургундары, деди айыл өкмөт башчы. 1975-жылы туулган жарандын 4 баласы, 1979-жылы туулган жарандын 3 баласы, 1990-жылы туулган маркумдун бир уулу болгон. Ал эми 1992-жылы туулган маркумдун артында бир кызы, 1993-жылы туулган маркумдун артында бир уулу калды. Мындан сырткары 1993-жылы туулган жарандын үйлөнгөнүнө саналуу ай болгон болсо, 1994-жылы туулган маркумдун үйлөнгөнүнө бир апта болгон. Жол кырсыгынан жалпы 10 бала атасыз калды. 3-февралда Өзгөндө айдоочу рулга ээ боло албай электр маңгысын сүзүп өрт чыккан. Кырсыктын кесепетинен 7 адам каза болгонун өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы билдирген болчу. Кечээ 4-февралда маркумдардын сөөгү бир жерден чогуу жерге берилген. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.